Мисалга биз айтып келатпайбызбы жаңы чыкты деп. Эми ошол Кудай боюнча мен кыскача түшүндүрүп кетейин. Мисалга 21-кылымда ошол Алай жергесине адам ата Зульфия деген эжеге көрүнүп, ошол көр булакта Зульфия эже бала эмизип жатса, булакка булут түшүп калат. Бул жерге булут түшпөш керек эле деп караса, ал булут ак сары түстөгү адам формасына өтүп, адам ата айтат: "Мен адам атаммын. Мен Кудайдын буйругу менен адамзат үчүн аян байланыш жазасын, сен адамзат үчүн аян байланыш жазасын" деп 3 күндөн кийин келесин деп көздөн кайын болот. Ошентип Зульфия эже 3 күндөн кийин дайын болуп барса, саат 11-ден 20 мүнөткө чейин адам ата келет. Анан 3 периштени Зульфия эжеге энергия түрүндө мисалы көрүндү да көзүнө адам ата көрсөтүп, ушул сага жайгашат деп. Ошондон кийин ал жайгашты. Анан Зульфия эже ушул аян кабардын бүт баардыгын жазды. Анан ошондо адам ата айткан: "Сен жазып эле коесуң. А бул аянды, адамзатты жетектей турган адамды биз башка жактан дайындатабыз" деп ошондой кылат. Анан мезгил келсе жолугасыңар деп. Мына ошентип Арстан Алай 2011-жылы Алай жергесине барганда ошо Алайга түшкөн энергия, илимдин баардыгы Арстан Алайга өтүп кетип, анан закон болуп, жанагы сүйлөгөн сөзү закон болуп, ошо кудайлык деңгээлге өскөн ошол. Буга бир далил дагы, мисалга Эргешбай ата деген бар. Эргешбай атага ошол рухтар менен сырдашуу деген бир канчалаган тоңдогон китептер жазылган. Мына ошого дагы энергия түрүндө аталардын жаны кийди да, анан ал ошол сүйлөп жазып калды. Керек болсо келген адамдардын тагдырында анча-мынча керектүү жерин жазып берди. Мисалга, же болбосо ата жолун алсак болот. Ата жолунда деле ошол бир аккону же шумкарды ошол көзгө көрүнбөгөн ата тег арбактар кийип, ата бабалардын арбагы кийип, анан алар ошол элдин тагдырын, келечегин, турмушун айтып атат, улуулукка үндөп атат. Мисалга, ошол сыяктуу эле Арстан Алайды дагы Теңир ата ар жактан дайындап, буйруп, чоң адам көтөрө алгыс сыноолордон өткөрүп туруп, анан келүүсү жетилгенде ошол Арстан Алайды жаңы Кудайдын энергиясы же Теңир атанын же Аллахтын энергиясы кийип, анан ошон үчүн Кудайдын ордун аткарып, жанагы мен Кудаймын деп айткан ошондон болуп атат. Бул кут деген ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү Кудай десек болот да деген. Ошондуктан кыргыз эли азыр тезирээк ойгонуп, тезирээк ойлонуп, өзүнүн ким экенин тааныш керек. Адам өзүн тааныганда анан Кудайды тааныйт. Касиеттүүлөрдүн бардыгы азыр мисалы үчүн алтын доор башталып атпайбызбы? Бул ак ниети менен төгөрөк төп болуп, Теңир тоонун кулуну өзүнө утуштарды алып алды. Ошо Алайдан чыкканда барып, өзүнө оодарып, эми мындай түшүнүктүү тил менен айтсам, алтын доордун ачкычтары адамзаттын ачкычы, ааламдын ачкычы Арстан Алайдын колунда. Буну кандай жол менен алабыз, кантип алабыз? Буну жөнүндө ар бир кыргыз мын деген баласы, кыргыз баласы ойлонуш керек. Себеби алтын доор кыргыздардан башталат. Биз жаралган нур эл, нур тукум болуп атабыз. Бизден башталат. Эгер биз ойлонбосок, эгер биз сезинбесек, эгер биз Арстан Алай жаңы Кудайды тааныбасак, анда дагы бир башкача кубулуштарга болуп, шорубуз кайнай турган күндөр дагы бар дегим келет да. Бул коркутуу эмес, бул болгон чындык. Азыр ошол чыныгы иштер, чыныгы сөздөр, чыныгы кызматтар менен ошол алтын доорго өтөбүз. Кыргыз баштоочу болот. Мен буга бөркүмдөй ишенет. Эми өзүм кантип таанып калдым деген суроого, мен ушул кыргызчылыкты, кыргыз деген ким деген суроо менен жашап, ошо изилденип келатам. Изилденип олтуруп, ошо кыргыздардын ким экенин түшүндүм. Кыргыздар кандай бизден ушул дүйнөгө, жердеги жашоодо кандай миссияны аткарабыз, ошол жөнүндө дагы толкунданып, билип, анан кийин эми өзүм касиетти таанып калдым, өзүм ким экенин билип калдым. Мен эми өзүм менен өзүм иштесем деле боло берет деген ойдо жүрсөм, бир нерсе жетишпегендей болуп жатты да. Көрсө, биз ошол ачкычтарды алган, Арстан Алайдын ыраазычылыгын дейбизби, батасын дейбизби, буну таанып алмайынча биздин ошол чийленип турган нерселерибиз чечилбейт экен. Бизге мисалы үчүн эки дүйнө дүйнөлөшүү, глобалдашуу, эки дүйнө биригүү деп айтып эле келебиз, мына илимдечи айтып эле келебиз. А бирок ошонун сөзүнүн төркүнүнө жетип, жакшы түшүнүп алып түшүнбөй атабыз да. Бул жерде кайсы тармакта болсун,
ошол аалам эч качан алдабайт, чындык жерге түштү, жалгандын жолу жоюлду. Анан мен эми өзүм ушул өзүм жөнүндө айтайын. Мен ушунчалык ыраазымын дедим. Мен өсүп атам, дагы өсөмүн. Бизге аалам сырын ачып, ошол эки дүйнө биригүү деп атабыз. Ааламдык ата тектерибиз, арбайлар, улуу күчтө баардыгы ошол колун сунуп бизге ушул кыргыз эли туңгуюкка келип капталып, дүйнө эли туңгуюкка келип эч жактан жол таппай калган мезгилде ааламдан ошол ата тектерибиз келип бизге, ааламдык ак күчтөр келип бизге колун сунуп атат да, колун сунуп атат. Ушулар эме болсун, өссүн. Анан эң негизгиси кыргыздын улуулугу бул. Улуу кыргыз өзүнүн баштапкы башатына кайтып, өзүнүн улуулугун таанып, ошол башчылык ордуна отуруш керек. Бул жерде эң чоң маселе бар. Качан кыргыз өскөндө, качан кыргыз өсүп, өзүнүн улуулугун таанып, жан Кудайды таанып, кыргыз экенине сыймыктанып, эме болгондо анан дүйнөгө көчүрүлөт да бул нерсечи. Дүйнөгө көчүрүлөт. Үчүн биз Арстан Алайды жаңы Кудайды таанышыбыз керек. Анан алтын доор качан башталган? Азыр сиздер айтасыздар алтын доор. Кудай деген ошол жер жашоосун оңдоо максатында башчы катары Арстан Алайды дайындап, ошол апаттар болуп атпайбы, ошодон куткарып кетүү үчүн дайындап берди. Ааламдан Кудай өзү дайындады. Ата тек арбайлар түшүп келди, жерде ирет деп атат азыр. Кантип дайындап берди? Бул деген илимде берилген. Мындай Журт атасы Арстан Алай деп дайындашкан ата тектер, адам ата айткан өзү. Мисалы эми мусулманчылыкта эмне кылат, аяттарда келет, нелерде келет мисалдар менен да. Арстан Алайды Кудай дайындаганын эмне экенин негиздеп айтып атасыздар да. ошол ааламдык аян байланыш алган эжени айтып өткөнүм. Зүлфия эже 98-жылы деп Көр булакка адам ата көрүнүп, анан ошо адам ата шарт окуп атпайбы, сен адамзат үчүн илим жазасың деп Зүлфия эжеге жазып атат. Аны дүйнөгө алып чыкчу жетектөөчү адамды биз башка жактан даярдайбыз деп ошол эжеге дагы Арстан Алай жөнүндө аян берет. Бүт жаздырат ал ким экенин. Мына бизде билдирүүлөр бар. Ошолорду бүт бар окусаңар болот. Ал өзү биринчи сиздерге окшоп эле пенде болуп жүргөн, энергиясын тактабайчы. Кийин анан ошол биринчи энергиясы иштеп дегенде атабызга көптөгөн касиеттер берилди. Анан ошол өзү мындайча айтканда элди эми өстүрүп кетиш үчүн өзү пендечиликке түшүрдү да. Анан ошол этаптарды басып өтүп отуруп анан кудайлык деңгээлге жетти. Анан сразу эле бир күндө эле кудай болуп калган жок ал. Ошол аян күн мурунтан берилип, түшүп, андан соң ага өзү калыптанды мына ааламдык илим аркылуу. Себеби ааламдык илим деген бул мындай да, аалам деген өзү таза ак, Кудай деген сөз да ошолор менен тазаланып отуруп пендечиликтен чыгып, жанагы периште болуп, анан адам болуп, периште болуп, анан кудайлык деңгээлге өстү. Мына өсүүнүн 4 этабы келет. Азыр ар бир адам өсүш керек деп атпайбызбы? Өзү деле апкарада жашаган, себеби өзү булда жашабаса анда элди кантип түшүнмөк? Ошон үчүн элди өстүрүп, адамсыңбы, адам болчу дегендей адамдык сыпатка алып өтүш үчүн өзү ушул деңгээлге түшүп, айтат го, менден өткөн эмоционалдуу, менден өткөн жаман адам жок эле деп. Мен деле бизнесте жүрдүм, карардым депчи, эми агардым депчи ааламдык сөздөр менен. Ааламдык сөз чайкама болуп атпайбы, чайкап тазалап. Анан ошол деңгээлге сознаниясы, түшүнүгү, аң сезими, ою жетти деп биз эртеден бери бүт айтып өттүк да. Анан эми мен дагы айтайын дегеним, кыргыз эли эле эмес, дүйнө эли жаңы Кудай бул түндүк деп берилет да. Түндүккө боз үй түндүнө проектиси берилет, дүйнөлөшүүнүн проектисичи. Ошого биригиш керек. Бул түндүк ок жалгыз Кудай Арстан Алай. Аны ар жактан дайындады, ар жактан буйрулду. Жаралган жалгыз ал инсан деп Эргешбай ата мисалы, Эргешбай ата рухтар менен сырдашууну жазып атат. Бүбү Мариям ата апа 10 том Айкөл Манасты жазып атат, мисалга кайыптан илим байланыш алып. Багдөлөт болсо, Агдөөңгүл деген, Багдөлөт деген кыздар да ааламдан байланыш алып жазгандарга ошентип тактатып атпайбы Кудай экенин кырларын мисалга. Анан ошондо мына Зүлфия эжеге мынтип жазып, боз үй түрүндө сүрөтүн чыйдырып көрсөтүп берди. Бул журналисттер, кыргыздын эле журналисттери эмес, кыргыздын эле саясатчылар эмес, дүйнө элинин журналист саясатчылары ошол Арстан Алай жаңы Кудайга биригиш керек депчи, себеби ал ааламдан тынымсыз жана ичинен чыгабы, же байланыш алабы, Кудай катары бүт адамзатка шарт окуйт, талап коет да.
эгер макул сен укпай эле жүрө бер, пендече жүрө бер, бирок азыр бул доордо адам өсүп кутулат дейт же өлүп кутулат дейт. Азыр эч ким бул курулуштан эч ким буйта өтө албайт. Азыр өткөбөл келди. Биз кааласак каалабасак да биз аткарабыз, кааласак каалабасак да өсөбүз. Себеби жер жашоосу бузулуп атат. Ошон үчүн Кудайдын күчү жерге түштү. Кудай болбосо башы оорубайт эле да бир адамды дайындап, анан ата тег арбайды түшүрүп, мисалы адам ата түшүп биринчи дайындап атпайбы? Зульфия эжеге жана периштелерди жайгаштырып, но периште сага жайгашат, сен аян жазасың деп, мисалы көрдүңүзбү? Кандай этап менен дайындады. Бизде мындай деген түшүнүк бар да. Эски Кудай, жаңы Кудай деп атпайбы? Анан ошол азыр эмеле Эзра айтып кеткенде, эски Кудай бул доордо банкрот болду деп айтылат. Эмнеге дегенде, эски илимдер менен адамзатынын жан дүйнөсү өспөй, адамзат жан дүйнө кризисине учурап, жан дүйнө банкрот болду мындай айтканда. Эски илим банкрот болду. Ошонун банкрот болгондугунун себебинен анан Кудай дагы башка илим менен, жаңы илим менен түшүп, адамзатынын жан дүйнөсүн оңдоо максатында ушул илимди чүрүп атат. Мына илимди. Бул илимди астаналарга ишенип тапшырышты. Сен ошол илим аркылуу адамзатын өстүрүп, эски доордон түшүнүгүнөн чыгарып, жаңы алтын доорунун түшүнүгүнө өткөрөсүң. Адамзатынын тукумун оңдойсуң, кыргыздын тукумун коргойсуң дегендей маселелер бар да бул жерде. Анан эмне үчүн жаңы Кудай дегенде, эмне айтып атпайлыбы? Эски илимдер банкрот болду. Жан дүйнөнү өстүрө албай койду. Жаңы илим аркылуу жан дүйнөнү өстүрүш керек. Кудай өзү жаңыланып, жаңы илим жазып, ошол илимди чүргөндүгү үчүн жаңы Кудай деп айтылып атат да бул. Ошол эле Кудай эски илимин жоюп, жаңы илимди чүрүп койду деген маанини түшүнүш керек да. Анан жаңы Кудай кантип Кудай болуп кетти деген дагы бул жерде түшүнүк бар да, туурабы? Ошондо биз биринчи кезекте Кудай деген кандай зат экенин түшүнүшүбүз керек биз. Кудай деген бир материя эмес, эмеле айтып өтүштү. Бир аксакал эмес ал, көзгө көрүнбөгөн зат. Көзгө көрүнбөгөн кандай зат дегенде бул энергия түрүндөгү зат. Ошол энергияны биз таанышыбыз керек да. Ал энергия деген эмне деген нерсе дегенде бул кандай десем, орус тилинде айтканда высший разум, жогорку сезим, акыл эс, ой түшүнүк деген нерсе. Ошонун өзү эле Кудай, ошол энергия. Адамдын ан сезими өзү жетилсе, анан кийин Кудайды тааныйт да. Биз таанып, ар кырынан журналисттер, саясатчылар, окумуштуулар ар кырынан алып чечмелеп элге жеткиришибиз керек. Ал Кудай деген мындай да, чексиз ойдун чексиз күчү деген эле мындай манастай мындай чоң нерсе да, анын эмне деген мындай информациясы бар, адамзатты өлбөстүккө өткөрүү бар, пендени периштеге айлантуу бар, жаратылышты бейишке айлантуусу бар. Көп да бул эле программасычы өтө татаал болгондо да. Эми ошону ар ким өзүнүн жана касиетине жараша туруштугун алып элге жеткириш керек, кызматын кылыш керек да, өзүнүн жашоо жаралып. Кызматын кылса эле кырсыгы токтойт, анан Кудай канатына калкалайт. Сиздер ошол үчүн кайрылуу жолдоо үчүн келдиңиздер элге. Элди куткарып калайлы, эл таанысын. Ушул биринчиден ошол кыргыз эли таанып тезирээк атаны тактысына Кудай так деле барат алчы. Эртели кечпи буйрулган болот. Болгону эртерээк болсо өзүнө мындай жана тоң эрте жандын дегенде эле эртерээк тааныса кыргыз эли эртерээк кутулмак, эртерээк өсмөк. Азыр мисалы сиз эмоцияга түшкөн сайын эле бир жериңиз ооруп атат да. А эмоцияңыз жок, баардыгы жакшы болсо тезирээк өтөсүз да. Мисалы эмоцияга түшкөн сайын адамдын энергиясы жанагы бир жерлери ооруса уже ал кийин сактоого кеч болуп калышы мүмкүн да. Ал өзүң эле элге эле минус да, мындайча айтканда. Ошон үчүн өткөндө жаңыда мындай айтты да. Ар бир адам эми мындай кырсык басат экен депчи, ата тег арбай ушунча эскертиптир, күтүптүр, дажычы мындай коргоп калайын, сактап калайын деп болушунча аалам күчтөр ата тег арбактар, ата бабалардын арбагы. Аябай бизди мындай сактаптыр да, эми аябайт экен. Ушундай немени көрүптүр. Эми өлүм өтө көп болот. Бул каалабайбы бүт адамзатта мындай ылгоо болот, тазалануу жүрөт. Даже ошол кыргыздын менмин деген касиеттүүлөрү дагы биринчи жаңы Кудайды тааныш керек да, аны дүйнөгө жеткире турган үчүн ошол касиет кыргыздагы касиеттүүлөргө касиет ошон үчүн берилди. Жанагы төкмөлүкпү, кол өнөр иши эмне деген касиетиң бар, сен ошону
Кудайды таанытыш үчүн берилиптир жаңы Будайдычы. Эгер тааныта албаса, быйыл 21-жыл Алай Байке аян байланыш жазган касиеттүүлөргө чоң сыноо келди депчи.